Turmuş degen bul tırmış. Tırmışıp жүрüp bir günü çınığı düynögö gete beresin. Бирок ошол көзүң өтүп кеткенге чейин сенин турмуштагы оордуң кандай? Азыр жашап аткан заманыбызда адамдар 3 топко бөлүнөт. Биринчиси бузуучулар, экинчиси оңдоочулар, үчүнчүсү эң жаманы кайдыгер жашагандар. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм. Башкалардын үйү күйсө күйө берсин, менин үйүм күйбөсө болду дегендей. Сиз дайыма акыркы мүмкүнчүлүгүңүзгө чейин оңдоочулар тарабында болгонго аракет кылыңыз. Азыр коомду бузуучулар өтө эле көп. Алар дайыма терс болушат, элди экекиден чабыштырып интернетте фейк болушат, айтор түрлүү болушат. Жоруктары менен, жамандыгы менен бузуку жолду туу туткандар толтура. Сиз болсо менин колумдан эмне келмегеле дебеңиз. Айтайынбы, сиздин колуңуздан көп нерсе келет. Сиздин колуңуздан тамеки чекпей коюу келет. Ичкилик ичпей коюу келет. Сиздин колуңуздан таптакыр ушак сүйлөбөй коюу келет. Калп айтпай коюу келет. Эл жерди бөлгөндөргө чындыктын айтып, аларды уяткарып, калыстык кылуу колуңуздан келет. Коомду оңдоочулардын катарында үлгү болуп жашап өтүш дагы сөзсүз колуңуздан келет. Тура. Алла Таалам Кур'ан-ы Kerim'de aytkандай: Bismillahirrahmanirrahim. Veltekum minkum ummetun yad'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna anil munkar ve ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sizlerden жақшылыққа çakırıp, жақшылыққа ündөгөн жана жамандыктан тыйган bir коом болсун деп айткан. Ошолор азаптан кутулуучулар дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы өз хадисинде о адамдар, Алла Таалам кылган дуаңар кабыл кылынбай кала электе элдерди жакшылыкка чакырып жамандыктан тосууга аракет кылгыла деп айткан. Дагы бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан Аби Саид аль-Худри радиаллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu rivayet kılıp aytkan hadisinde men Allah Taala'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'di mınday degen uqtum. Sizlerden biröңөр жаман иш көргөн болсо, аны колу менен кайтарсын, токтотсун. Эгер ага күчү жетпесе, тили менен кайтарсын, же токтотсун, айтсын. Эгер ага да күчү жетпей турган болсо, жүрөгү менен жек көрсүн. Бул да болсо үчүнчүсү ыймандын алсыздыгы. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз ан Анас радiyallahu anhu анин наби sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Sizlerдің араңардан бирөө жарымыңар ыйманды боло албайсыңар, ыйманыңар толук боло албайт эгерде өзүнө ыраа көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганына ыраа көрмөйүнчө деп айткан. Жамандыкта жашаганча миң өлүп, жакшылыкка чакырып өт бир өлүп.